Зара нажас болот тугандар, зара нажас. Билип алыңыз. Биздечи тугандар, ушул жерде ажатканаларды, коомчулук жайдагы ажатканалар бар го. Ошол жакка кичине баягы суу чачмай бар го. Ошондой коюп коюш керек. Чет мамлекеттен келгендер, Турцияга барсаңыз, Арабстанга барсаңыз, же башка жерлерге барсаңыз, мусулман өлкөлөргөчү сөзсүз истинжа кыла турган немеси бар да, чачмайы бар. Тазалануу да. Бизде даже жакшы ресторандар бар, сонун неме кылып, кокус ушундай бир ажаткана кирип чыгайын десең, жок да суу. Анан бир жерде Дубайда бир чоң шейх келип калды. Мистерге айтайын, чоң инвестор. Өзү вертолет менен эле учту, ушул жерден Ошко бардык, Оштон Баткенге учту. Оштун аэропортуна барсак, анан жакта дегенде же кумган жок, же суу жок. Кыжалат болуп кетти да. Анан кийин силер бардыгыңар меймандос эл экенсиңер, аябай жакшы адамдар экенсиңер. О чоң инвестор эле ал. Көп жыл болуп калды. Анан ошол жерде бир капа болуп, анан айтты да. Ушуну карап койбойсуңар, элиңерге же тияк бияктарга жеткирип айтып койбойсуңар, мүмкүн түшүнбөгөндөр бар, түшүнсө ордуна коюп коет эле дегендейчи. Билбегендер бар депчи. Өзгөчөлүк мисалы үйдөгө барыбызда эле бар эми, бирок коомчулук жайларга кээде барып каласың да, ошондой нерсени эске алып коюш керек экен. Анан зарадан сактанууда туруп зара кылбаш керек. Туруп зара кылганда чачырайт. Эгерде бели ооруп, башка болуп калып, оорулуу учур буга кирилбейт. Исключение алчы. Жөн учурларда, алхамдулилля, аял затыга отуруп эле, бирок эркектер көп туруп зара кылган, бул ден соолукка да зыян. Ден соолукка да зыян. Анан чачырандысын пайгамбарыбыз айткан, кабырдын азабынын көпчүлүгү эки түрдөн. Биринчиси чагымчылык, экинчиси зарадан сактанбагандык деген. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан, истанзиху анил баул, фа иннаху аматул адабил кабр минху. Зараны чачырандысынан сактангыла, кабырдын азабынын көпчүлүгү ушудан болот деген. Ошон үчүн иншалла кээде бизде кош көңүлдү кылып жүрүп калабыз, андай кылбаш керек. Зара нажас. Дарат, намаз, истигфар жана башка ибадаттар менен Аллахым кааласа күнөөлөрдү кечирет. Дейт го, эгерде кечирилсе ахиретте китебибизге жазылау же жокпу? Мындай. Тугандар, чоң күнөөлөргөчү сөзсүз тооба керек. Кичине күнөөлөр дарат менен эле кечирилип кете берет. Кичине күнөөлөр бул каффара деп коет, жакшы иштер менен деле кечирилип кете берет. Бирок чоң күнөөлөргө алымдар ачык эле айткан, буга тооба керек, тообасыз кечирилбейт деген. Бирок тооба ушундай, пайгамбарыбыз айткан, ат-таиб минад-дам, күнөөдөн тооба кылган кишичи, каман ла дамбала, аны вообще күнөөсү жоктой деген да. Как будто күнөөсү жазылган эмес, күнөө жок анда дейт. Иншалла, Кудай кааласа, Алла Таала мээримине алса, Алла Таала саттар, гаффар, күнөөнү кечирүүчү дагы, жашыруучу дагы, совсем эле жок кылып коет. Болду. Бирок чын тооба керек.